Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков ыкчам кеңешме өткөрдү. Кеңешмеге Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев, Бишкек шаарынын жергиликтүү сотторунун төрагалары жана судья катышты. Кеңешменин негизги маселеси Бишкек шаарынын жергиликтүү сотторунун тергөө судьялары тарабынан иштерди кароонун сапатын талкуулоо болду. Тергөө судьялары материалдарды кабыл алууда, кароодо жана чечим чыгарууда өзгөчө этият болуусу керектиги белгиленди. Замирбек Базарбеков тергөө судьясы бул шектүүнүн айыпталуучунун укуктарын жана эркиндиктерин чектөөчү чараларды колдонуучу, процесстик иш-аракеттерди жана алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктук кызмат адамынын, тергөөчүнүн, тергөө бөлүмүнүн жетекчисинин, прокурордун чечимдеринин мыйзамдуулугу үчүн соттук контролду жүзөгө ашыруучу судья экендигин эске салды. Ошондой эле судьялар сот бийлигин алып жүрүүчүлөр экендигин баса белгилеп, кеңешменин катышуучуларынын көңүлүн судьялар корпусунун көз карандысыздыгын камсыз кылуунун маанилүүлүгүнө бурду. Ошону менен бирге мыйзамдын талаптарын жана ченемдерин так сактоону талап кылып, коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо жана судьялар тарабынан процесстик бузууларды жоюу маселесине өзгөчө көңүл бурду. Жыйынтыгында ал ар бир мыйзам бузуу үчүн судьялар белгиленген жоопкерчиликке тартылышы керектигин айтты. Эч ким жазасыз калбашы керек.